رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Allah Taala bardığımızga mınake Ramazan ayını nasip kılıptır. Ramazan ayına mınake girip geldik. Demek bugünkü söz Ramazan ayı yönünde olmakçı. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de mınday deyip Bismillahirrahmanirrahim Bakara suresinin 183. ayetinde Kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum. Sizlerden murdağlarga Ramazan ayında orozo karmo Ramazan ayında sizlerge orozo karmo farz kılındı. Sizlerden murdağı qoğumgo dağı orozo farz bolgondoy dep. Demek bizge çeyinki paygambarlardağı bardığı orozo karmap gelişken. Mına biz de karmap otağız. Bu her bir adamga millet. Ertemeden taң erte niyet kılıp orozonun negizgi 3 farzı var. Farzını bilemiz. Niyet kılabız. Erteden geçke jebeyim içpeyim dep. Anan ayal menen göğsü ortasında mamile olboş gerek. Anan hiç kanday tamağa jebeş gerek. Niyet ayal menen göğsünün ortasında mamile, anan tamağı içip jebeden özün tıyıb. 3 farz var. 3 farzdı tak atkargan bolsa bola. Kudayım buyursa orozabız ordu menen toluktalgan bolot. Bolgonu iki rivayet var. Muhtasarın şarhı Fethü Babil İnaya degan kitapta gelet. Taң, çın taң dep bot bu. Gün çıkıştan baştalganda, kichine baştalganda boldu büttü. Tamaktanууну toktotуш керек. Alımdardын ekinci bölügü жоқ, муну жерге жарык аралашып баштаганда токтотуш керек. Кейбирлер айтат экен, будай менен арпанын ортосу айырмаланыш керек. Же аял менен алыстан каратын аял киши басып кетип атабы, эркек киши басып кетип атабы. Ошол айырмасы билиниш керек. Ошондой жарык киргенге чейин жей берсе болот деген дагы алымдардын пикири бар. Болбосо биздин ата-бабалар эмне кылган? Тиги жаке эки үймөк турса, будайдын үймөгү, же арпанын үймөгү. Majmail Maqsud деген китептер бар, ошол китептер үчүн сүрөттөрөт. Будай же арпа экенин айырмасын билгенге чейин жарык аралашып баштагандан анан токтотуш керек деп. Бирок ошол Фатху Бабил Иная китебинде келиптир. Этияттык үчүн. Тетиги жакта чың таң башталганда эле токтотуш керек деп. Эми азыр календар тиги бу жетишип калбады, заман өнүгүп кетти. Бирок кыргыздар ушундайбыз. 5те ооз жабыш керек десе 5:20га чейин жейбиз. 5:20да токтотуш керек десе 5:40га чейин эми кээде болот да, жетишпей каласыз, шашып каласыз. Ошон үчүн 10-15 мүнөт эч нерсе болбойт негизи. 10-15 мүнөт эч нерсе болбойт. Ошон үчүн бирок календарда белгиленген убакытта токтотуп койгон жакшы. Анан саарлык кылгыла. Yani geçinde gevir bolot экен, плотно жакшылап тамактанып алып, эртең менен нары ошондо ниет кылып кое берем да депчи. Манда деле орозо жүрө берет. Бирок сүннөт жолу менен болбой калат экен. Сүннөт жолу эртең менен туруп, ашказанды кичине ойготуп коюш керек экен. Суу ичип, ана сурма жеп, кичине жеңил жеп болсо да тамак жеп, ашказанды майлап, ойготуп, азыктандырып коюш керек экен. Мына ошондо албетте саарлык кылгыла, саарлыкта береке бар деген пайгамбарыбыздын hadisi бар. Бұл орозого киришкенден кийин өзүбүздү өтө этиятташыбыз керек. Мисалы, уктап өзгөчө мына жаңы эрезеге жетип аткандар да болушу мүмкүн. Уктап турса түшүргөп калышы мүмкүн. Ооз ачылабы, ачылбайт. Эч нерсе болбойт. Түшүнө кирип, башка болуп, ал болуп, бул болуп. Анан экинчиси билбей тамактанып алышы мүмкүн. Билбей тамактанып алса, ал адамдын да оозу ачылбайт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Кимде ким билбей тамак жеп алган болсо, демек аны Кудай Таалам ырыскыландырыптыр. Ага билген маалдан баштап токтотуп, кайра эмне кыла бересиз? Орозону улантып кармай бересиз дейт. Ошо биздин бала кезде чоң аталар менен кошо кармай аласың да. Анан ууп калгансың. Анан кийин unutуп калсам экен деп тилеп жүрө бересиң. Унутулуп калса анан курсагың тойгузуп аласың кийин. Кичинекейсиң да. Ошо 4-5 класста ушунда көп болчу эле. Анан көрсө шариятта ушул айтылыптыр. Билбей жеп алгандар, билбей суу ичип алгандар эч нерсе болбойт. Шарият караңыздар аябай жеңил жана жөнөкөй. Кээ бири суроо берип атат, кече да суроо берди. Бирөөсү
балдарымдын бетинен өпсөм болобу, кыздарымдын бетинен өпсөм болобу, кээде эжелерибиз келип биздин бетибизден өпүп коет. Же болбосо биз өпкөнгө туура келет, эркелет деп кичинекей балдарың келсе кантип өппөй коесуз. Ошондо ооз ачылып калбайбы деп. Эч кандай ооз ачылбайт. Аялыңыздын бетин өпсөңүз да оозуңуз ачылбайт. Болгону нан чайнашып кетпеш керек. Ошол. Нан чайнашканда бале бол, ошол жерден башталат, ооз ачылат. Себеби биринин шилекейи бирини өтүп кетиши мүмкүн. Жөн мындай биринин бетин бири өпүп койсо, эч нерсе болбойт. Өзгөчө жаңы үйлөнгөндөр да болушу мүмкүн да. Бири-бирин көргөндө эме болуп кетиши мүмкүн. Бирок ооз ачылбайт. Баарыбыз эле жаш болгонбуз дегендей. Үйлөнгөндөр үчүн да бул тема. رمضان يا